Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı ağalar, eceler, yeniler, karındaşlar. Buna bugün бүткүл аламдарды жаратуучу болгон, ырайымдуу жана мээримдүү, кыямат күндүн эгеси болгон Алла Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Жандуу жана жансызга мээрим болуп жөнөтүлгөн пайгамбарлардын акыркы мөөрү, адамзаттын асыл тажысы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Урматтуу туугандар, бүгүнкү сиздердин кылып жаткан бул түлөөңүздөр, кудайыңыздар биздин ата бабаларыбыздан кылымдап, жылдап адат болуп, үрфкө айланып, каада салтыбызга жеткен амалдардын бири болуп эсептелет. Ата бабаларыбыз бул күндү бир ооз сөз менен ушундай жеткизген. Өлбөгөн жанга жаз келер дейт. Урматтуу туугандар, урматтуу эжелер, карындаштар, мына ата бабаларыбыздын ушул сөзүндө өтө терең философиялык маани бар. Кыш оор болгон, тамак аш, кийим кечек тартыш болгон. Кыштан чыгыш ал кездеги элдер үчүн өтө чоң мусибат болгон. Уйлар салбай калган, жылкылар салбай калган, иштер токтогон. Ошол өлбөгөн жанга жаз келер деп, анан Аллах Тааладан ушу жазды күтүшкөн. Эгерде айылда бирөөнүн уyu тууп кала турган болсо, ошонун сүтү менен бир нече адамдар камсыз болуп турган. Мына бул жерде жашы чоң апаларыбыз отурат. Азыркыдай жаз болгондо ошо бир тутам сарымсакты терип алып, бир мындай кичинекей идишке айран куюп алып, ошол айранга сарымсакты малып жеп, жер чаап кетмендеп, азыр мына трактор менен айдап жетише албай атабыз. Ал кезде биз айдаган трактор менен айдаган жерлерди апаларыбыз кетмендеп чаап, буудай айдап, ошондой тиричиликтерди кылган туугандар. Ошо Кудай кааласа бүгүнкү кылган эксениңиздерди Алла Таалам өз даргайында кабыл кылсын. Мына жаздын бир күнү бир жылга тете дейт ата бабабыз. Күнү сууп атат, көрүп атасыздар. Ошон үчүн баардыгыбыз тооба кылып, ушул колду көкүрөккө алып, Алла Таалага жалбарып, Аллахым, ушул жазыңды бир берекелүү жаздардан кылгының деп Алла Таалага жалбарып, Алла Тааладан ушу жакшылык тилеген жыйын болуп турат алдыңыздарда. Бардык айылдарда өтүп атат. Ушул нерсени мен айтар элем, бул жанагындай кээ бир жерге барсаңыз, ушинтип эл жазгы төлөөгө чогулуп алып, кароол коймой, анан кийин малды кантип жайып айдайбыз, фаланчанын уyu эмне кылып жүрөт, ушуну талкуулашат экен. Жок туугандар. Мындай жыйында ушул тооба келтирип, Алла Таалага жалбарып, күндүн, могул айдын берекесин тилешибиз керек. Себеби жаз кайра кайтып келбейт таксыларым. Жаз өтөт, жай келет, жайдан кийин күз келет. А күздө ошол жыйын терим кылыш керек эккендерибизде. Ошого бул жыйын Алла Тааладан сурай турган, Алла Таалага жалбара турган жыйын болуп турат туугандар. Ушуну туура түшүнөлү. Бул ислам тынчтык. Ушул бул ислам биздин динибиздин аты ислам, тынчтык. Мына ушул тынчтык адам инсаният каалаган нерсенин бардыгын ичине камтыган. Жакшы жашайлык, бай жашайлык, үй салайлык, тиги кылайлык, бул кылайлык деп мына балдарыбыз бүткүл ааламды кыдырып иштеп жүрөт. Жада калса, тынчтык болбосо жеген тамагыбыз, түнкү уйкубуз дагы рахаттуу болбойт. Ач курсак эртең тоёр, жыртылган кийим болсо эртең бүтөлүп калар. Бирок тынчтык болбосо кыйын болот туугандар. Мисал үчүн азыр мына дыйкандарыбызга дагы, мал чарбада жүргөндөргө, соодагерлерге, усталарыбызга баарына тынчтык керек. Тынчтык болсо элдер үй салат, уста баласын багат. Тынчтык болсо соодагерлерибиз Кытайга, Туркияга барат, товар алып келет. Тынчтык болсо дыйканыбыз талага чыгып эгин эгет. Ушунун бүт бардыгына тынчтык керек. Мына ошол тынчтыкка бара турган жол бул дин туугандар. Дин ошо тынчтык алып бара турган жол. Ал эми ошо жолдун эрежеси бул шариат. Алла Таалам мына жаш кыздар, балдар турат,
Bularda hiç kандай günөө jok. Eşmеттин balası, Taşmattın balası aldığımızdan çurkap çıksa peşinesinden berkiletebиз, себеби bularda günөө болбогондугу үчүн. Бул жаш нерселерди эч ким жаман көрбөйт. Ошо балакат жашына жеткенден кийин, анан кийин биз жакшы жаманга аралашып, анан кийин бири-бирибизден алыстап калып атабыз. Алла таалам ошондой болбосун деп, аял кишилерге 9 жаштан, эркек кишилерге 12 жаштан намазды фарз кылды туугандар. Бул намаз биздин жашообуз. Бул намаз бизди регулировка кылып тура турган нерсе. Бул намаз бизди Алла Таалага жакындата турган нерсе. Намаз менен биз Кудай кааласа ырыскыбызды оңдосок болот. Намаз менен биз Алладан сураган нерсенин бардыгын алсак болот. Намаз бул дүйнөдөгү биздин жашообуздун берекеси. Намаз бул ахиретке барганда бейишибиздин ачкычы туугандар. Эгерде кимде ким бүгүнкү күндө баамдат намазын окуп турган болсо, калган намаздарды толуктайлык туугандар. Кимде ким намаз окуй элек болгон болсо, эртеңден баштап даратталып намазга жыгылайлык туугандар. Ар-риджалу каввамуна алан ниса dedi Алла Таала Кур'ан-ы Каримде. Эркектер үй бүлөнүн башчысы. Бул жерде мына апаларыбыз отурат, апаларыбыз жакшы билет. Үйдүн башчысы атанын топусун жерге тебелеткен эмес. Ошол атаңдын баш кийимин жогору алып кой деп, ошол бардык нерсе баш кийимден башталат. Эгерде эркектин баш кийими урматталып сыйланса, ошол эркек бааланат, ошол эркек урматталат. Эгерде бир эркек үйдө урматталып сыйланса, ал эркек көчөдө дагы урматталып сыйланат туугандар. Бүгүнкү күндө үйүбүзгө береке алып келген, ошо балдарыбызга ынтымак, биримдик алып келген ушул аталар болуп эсептелет. Урматтуу эжелер, урматтуу жеңелер, сиздерден мен казы катары суранам, эркектерди баалаңыздар, эркектерди урматтап сыйлаңыздар. Эгерде бактылуу болом десеңиздер, балдарыңыздар бактылуу болсун десеңиздер, мына ушул эркектерди урматтап сыйлаш керек. Менин эң жүрөгүм ооруп, зээним кейигени бир тааныбаган адам башка жактан коюн жетелеп, себетин кылып, аксакалдарын ээрчитип келип, сизде кыз бар экен, бизде бала бар экен, ушу кызыңыздын колун сурап кулдук уруп келдик десе, урматтуу эркектер могу жерде отурабыз, аялыма сурайын деп турабыз таксылар. Жок деген ошо куда кеткиче, мына мен өзүм чечем деп көкүрөктү уруп тура бер. Мен чечем, бул үйдө мен айткан болот деп. Кеткенден кийин катынака кечирип кой, жарым саат бийлик кылып койдум деп, моюн сунуп ишин кыла бересиң. Баары бир базарга сени чыгарбайт катының, акчаны колуна алат, базарга катының кетет. Ушу жок дегенде, ушундай бир моменттерде бир эркекти кылып коелучу туугандар. Азыркы учурда мына кыздарыбызды, апаларыбызды көрсөң бооруң ооруйт. Апалар апалык милдетти да аткарып атат. Баланы төрөп атат, баланы тарбиялап эмизип атат. Андан сырткары сени чоң баласындай кылып кошо багып атат да. Эркектей болойлучу акыры. Анан ошо шалпайып, бергенин жеп, бербес ачка отуруп сигарет чегип, жолдо отурсаң анан кийин кандай болот туугандар? Эркектик намысыбызга келип, аялды үйгө отургузуп, шартын түзүп, алтын сөйкө менен сепчиканы, шакекти тагып, мына сен ордуң нерде, балдарды карап отур, мен тириликти кылайын деп, булардын ак батасын алып чыксаң, сенин берекең жолуң ачылат туугандар. Анан жолумду ачайын деп көрүнгөн бакшыга, көрүнгөн көз ачка барсың кажети жок. Жол ачылат, эрте менен өзүңдүн тилиңде эле айнанайын Кудай ушу балдарымдын ырыскысын адал жолдон терип келейин деп, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп оң бутуң менен астанадан чыксаң, Алла Таала ушундай эки периштени кошот, эки периште кечке сенин жаныңда коруп жүрөт, ишиң жүрүшө берет. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Бүгүнкү максат тилегиңиздер ишке ашсын Кудай кааласа. Бүгүнкү мына кылган кудайыңыздардын негизинде Алла Таалам берекелүү болгон, майлуу сүттөй болгон жамгырларды насип этсин. Ошол жааган жамгырлар зыянсыз болсун, сел жүрбөсүн. Бөөдө кайгы эли журтубузду, бөөдө оору сыркы каттабасын. Мына сиздердин атыңыздардан урматтуу туугандар, зарлык таксырым барып, ушундай дегенинен чын жүрөгүмөн сиздерди урматтап, сыйлап, өтө азыр биздин сыйлуу конокторубуз мына Кыргызстан боюнча Куран жарыш жүрүп атат. Мен ушул туугандарга барып келейин деп алдыңыздарга келдик. Биз дайым сиздер үчүн кызматтабыз.